2,20 туурасы 2 болот. Бала кезинен кыялданган кесиби менен Алтынай азыр күйөөгө чыккан кыздарга сеп жасап чакан ишкана ачты. Ишкананалар мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом алып түптөдү. Азыр алар кыздарга септин бир канча түрлөрүн жасап, буйрутма алып, жет жактарга чейин жууркан төшөктөрдү жөнөтүп жаткан кездери Жөлөк Булдал мамлекеттен 3 баласына 2 000 сом алып келген. Эми ишкер айына 100 000 сом киреше таап, аны менен катар 5 айымды жумуш орду менен камсыздады. Пособие азыркы тапта ушу грант алгандан бери кирешебиз айына 100 000ге чейин чыгып жаткан учуру. Пособие албай калдык азыр. Наоборот, ушул жумушубуз абдан жакшы болуп жаткан учуру. Мамлекетке чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип, айымдардын дагы бизнестерин өркүндөтүп, бала кезден бери кыялданып келаткан жумушум болчу бул. Хоббим десем да болот. Бул ата тегибизден өткөн, тайынем таята чоң апаларыман өткөн колөнөрчүлүк ошол тараптан өткөн экен мага. Ошону баштай албай жүргөнбүз. Почти 13 жыл болуп калды. 13 жылдан бери ошону бизнеске айланта албай жүргөм. Ушул 100 000 грант алып, ошо менен азыркы тапта ушундай сонун ийгиликтүү бизнес куруп жаткан учурубуз. Ал эми Байет айылынын тургуну Айзада үй бүлөсү менен мамлекеттен берилген 100 000 сомго самын чыгаруучу чакан ишкана ачты. Айылданалар айына 1200дөн ашык сапаттуу кир самындарды чыгарышат. Самындарын алар дүң баада магазиндерге өткөрүшөт. Ай сайын 2400 сом жөлөк пул алган үй бүлөлөр эми 10 000 сом киреше табышууда. 100 000 сомду алып биз самын чыгарып баштадык үйдө. Бул самындарды бир айда 1000ди, 1200дү чыгарабыз. Кыштын күнү кичине азаят. Бул самындар менен биз көлдүн ичиндеги, көлдүн аймагындагы адамдарды камсыздайбыз. Магазиндерге, строительный магазин, жана Караколдогу магазиндерге, Кочкорго, Бишкекке ошол жактарга салып турабыз. Быйыл облуста социалдык контракт 768 үй бүлөгө берилди. Алардын көбү кийим тигүү, мал чарбачылык, канаттууларды багуу, эмерек жасоо, бал тармагы жана үй жыйнаган жана башка чакан борборлорду ачышкан. 100 000 сомдон алышып, өздөрү уже мындай аз камсыз үй бүлө болбой, жеке ишкерлер болуп калып, ошондо жакырчылыктан көп бизден элдер чыккан мааниде болуп атат да. Социалдык долбоордун максаты жакыры жашаган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалдан чыгаруу менен жөлөк пул алгандардын санын азайтуу. 100 000 сом мамлекеттен жакыр жашаган үй бүлөлөргө берилген. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чуртонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.